Salamатсыздарбы? Элтер телеканалдын көрүүчүлөрү, биз кезектеги ушул онлайн сабакты баштайбыз. Мурунку сабакта биз ушул элдик ойноп жүргөн ушул шахмат фигураларын көрсөтсөк, ушул сабакта биз ошонун доскасын, мындай айтканда, коробкасын жасаганга бүгүн сиздерге көрсөтөбүз. Сабагыбызда биринчи эле ушул доскасына кандай материал кетет, биз ошолорду биринчи көрсөтүп бермекпиз. Биринчи эле биз мына алганда кадимкидей эле биз сасна терек жыгачтардан мындай болгон атайын ошо коробканын эки жагына кеткидей материалдарын даярдап алабыз. Андан сырткары ушул биз ушул досканы жасаш үчүн эми бүгүн чоң досканы жасабастан биз ушул досканын эң кичинекей эле досканы алдык. Ушул чоң биринчи биз стандарт боюнча өзү негизи 50/50 ичинен дагы атайын шпон жардамы менен ушу өзү массив жыгачтуу эле эмесинен жасалат. Шпон менен монтуп бою чиймелерди бүт клейт этип пресске салып, кадимки пресске салып, чаптап, шлифовать этип ушул акыбалга келтиребиз да, чоң шахмат. Андан сырткары кадимки эле биз ойноп жүргөн наарда деп коебуз, наарда доскаларын жасайбыз. Мына көрдүңүздөр, наарда доскалар. Бул дагы ушул размерде болот. Ичин атайын ушу азыркы мурун колго сүрөт тартчу элек, азыркы шелкография деп коебуз. Кадимкидей эле трафарет сыяктуу сүрөттөрүн салып алабыз дагы. Анан калганы кадимки эле шахмат сабаткан көлөмдө кетет дагы. Ошол боюнча иш алып барабыз. Ичиндеги мына наардан таштарын салган бөлүкчөлөрү, сыртындагы атайын шелкография мынтип кооздойбуз. Андан кийинки кичинекей размер мына 32 болуп, биз шахматты ошол 3 бөлүккө бөлүп жасайбыз. Жасалат негизи. Бир чети баягы жолдо эки жака алып кеткенге ыңгайланып чоң кичине болуп, ушу 3кө бөлүп жасалат негизи. Андан сырткары материалдарын айта кетсем, мындай болгон биз рубашка деп коебуз, мындай айтканда чогултканга. Ушунун сыртында мондай коробкаларын, мондай клеткаларын, мондай сызыктарын баарын өзүнчө жасаш үчүн биз ушул эле коробканын сыртына биз мондай болгон атайын шпондорду колдонобуз. Мунун баарын клейт этип, бири-бирине курап, ак кара кылып ушул кандай мындай жасалып турса, ушул акыбалга келтиребиз да. Ошондой эле күнүмдүк колдонуп жүргөн степлер, скотч, мына эң жөнөкөй нерсе. Калган иштөө процессин баары бул жалаң станоктордо жүргүзүлөт. Биринчи жыгач материалын канча азыр 32 жасайбыз. Ошол мына линейканы алабыз. Дагы ошол иштөө процессин көрсөткөнгө баштадык. Биринчи коробканы жасаш үчүн размерлерин чыгарып алабыз. Мына бул жерден көрүп турсаңыздар, мына 32 болот. 32 размер. Мына 32, мында 32. Ошон үчүн мындай кылып ошол 32лик. Бул канча размер болсо? Мына 31. Ушул эле размерлерде азыр станокко кесип келебиз. Биз размерди түстөп алдык. Мына 31 сантиметр кылып броунду кесип алабыз. Мына биз ушу коробканы жасап атканда узун эки рейкасын эки жагына өлчөп коюп алдык. Мына размерден. Эми могул жердеги ортодогу аралыкты эсептейбиз. Аралык мына азыр 12,5. Биз мына эми муну калайбыз. 12,5 койгондо мына мына каптал жагынан дагы кесип алдык кыскасын. Эми азыр кураштырабыз барып.
Mına kuraştırıp koyduk. Buyursa эми mına kuraştırdık. Эми üstünü dagı turlayız dagı. Тура келди. Эми муну алып коебуз дагы ушул мындай айтканда коробкасын кураштырабыз. Клейлеп, степерлеп атып, атайын ошол жана пува деген клей бар го, жыгаштын клейи. Ошону мынтип сүйкөп алабыз баарына кырларына. Атайын бегирээк болуш үчүн жардам менен деп. Дедорабыз анан мындай кылабыз дагы. Кураштырып баштайбыз. Азыр биз атайын ушул эмен жардам менен, степелердин жардамы менен бекитебиз. Клейлеп алдык. Ушун койдук. Эми эмне кылабыз? Түздөйбүз. Мынтип туруп атайын эмелердин жардамы менен атабыз. Бияга кетти. Эми бул жагына да клей сүйкөйбүз. Кадимки эле биз колдонуп аткан пува клейин колдонобуз. Biyana da suyup alabız. İşte olsun bekem karması için. Evet. Oşoну men burçuna koyabız. Bari birдей bolsun. Aşıkça kem bolboş gerek da. Bu 4 burçlu bolgon üçün bunday kılabız. Bekitebиz. Эми bir жагы kaldı. Bir jagында мындай кылабыз дагы. Bunun iki jagына клей сүйкөйбүз. Çıkıp tuş gerek. Münteyiz dagı. Mындай кылабыз, атып алабыз. Biyagында бекитип алабыз. Buyursa, mına bunun karkası dayar boldu. Эми üstünkü aldыңкы материалын коебуз мындай алып. Мыянан да мындай алып. Түз болдубу? Түз. Мында буруштары туура чыкты. Мынтип кадимкидей эле текшерип алабыз. Мына буруштары баары нормал чыкты. Ички шахматтын доскасынын ичиндеги мына мындай сүрөттөрдү шахматтын ичинде сүрөттөрдү, нардан ичинде сүрөттөрдү түшүрүш үчүн атайын азыркы убакта шелкография деген чыккан. Ушу как раз жыгач беттерине ою түшүрлөрдү түшүрүү боюнча ушундай да кесибибиз бар. Мына буюрса мына мен экөөнү түшүрүп койдум. Ошону эле кичинекей сүрөттү. Биз азыр мына жана кичинекей шахмат жасап атпадык, ошого түшүрөбүз. Карасаңыздар мына. Ушундай иштөө ыкмасы ушундай. Мына досканы коебуз ортого, өзүнүн размери бар бул жерде. Тактап туруп анан кайра үстүнө коебуз. Краска жасап алабыз. Краска жасап мындай алып туруп жээктерине кылабыз дагы. Мисалы туруп. Анан ушуну тартабыз. Туруп өзүнүн эмеси болот, хыгы болот. Тартабыз. Анан деп ачабыз. Чарчып калыптыр да, мынтип жарым эле көрсөтүп койчу. Мына моундай болгон сүрөттөр чыгат. Көрдүңүздөр да? Эми ушуну алып барып тияка. Азыркы шелкографиясында мына мындай болгон сүрөттөр чыгат. Муну көп түрдө улам мындай печаттап чыгарсак болот көп нерсесин. Ошентип азыркы иштөө процессинде шелкографияны колдонуп шахматтын ичиндеги сүрөттөрүн жасап алдык. Эми буюрса коробканы азыр курайбыз, кураштырабыз. Клейлеп койдук каркасын, эми коробканы курайбыз. Мурункудай эле жанагы клей пуванын жардамы менен мынтип жээктердин баарын клейлеп барабыз деп, мына көрүп атасыздар. Клейлейбиз дагы.
Анын üstüne muna koyuyoruz. Bul bir kaptalı ketdi. Muna görüp turmuşlar, bir kaptalı ketdi. Эми экинчи капталындагы ошол эле эме PVA клейдин жардамы менен клейлеп алабыз. Dayar bolup kaldı. Bunu bir 2 saatin aralığında atayın kolga salgan presler var. Oşoga salabız. Kleylerden ajırap ketpеш üçün biz ушундай atayın preske salabız. Mına aldında резина salabız. İşte bekem kısıp turguday kılıp anın üstünden mına özün şahmatın doskany koyduk, tüsledik, büt burçların, uğulların çağırdık. Эми üstüne kayır oşonday эле özünün razmerinden çoğurak эме koyabız, arı beri jılıp ketpеш üçün. Anan üstüne emne alabız, üstüne kıstırabız. Atayın ушундай эмелерде кыстырабыз, буюмуз бегерек болсун. Клей PVA клей өзү суга кошулган клей. Бул көп жерде жыгачта колдонулат. Анан башка клейлерде эмес, бул бат эле бир 2 сааттын аралыгында коргап калат. Айтуу боюнча преске салдык, эки жагын чаптадык. Мондай коробканын формасын чыгардык. Бүт буручтарын толук 45-90 градус, 45 градуста чыгарып бүт даярдадык. Мына чапталды. Жакшы. Эми биз жээктерин ошол тегиздикте тазалап чыгабыз. Атайын ушундай станок бар. Ökönün ortasından bölüyoruz. Екі bölüp aldık. Эми tazalayız. İşte orada üstü. Kийинки эмеге даярдайбыз. Тура birday болуш үчүн экөө ушундайдан кескенбиз да. Ошон үчүн биз белгилеп алабыз. Мисалы, бул бир болсо алдыда бир болуш керек да. Ушундай бир бурчун белгилеп алабыз. Азыр дагы тазалоо иштерине барабыз. Бул жээктерин тазалайбыз. Азыр досканы экиге бөлүп алганбыз. Азыр могу жээгинде кичине түз эмес жерлер бар. Ошолорду түздөп алабыз. Кийинкиси. Мына монда болгон таза эмес жерлер болуп калган. Ушуларды бир-эки жолу тартып түздөп алабыз. Кийинки жасаучу нерсебиз мына өзүңүздөр билесиздер, монда болгон шахматка атайын эмелер ашык-машык деп коет, петелер жабышат мына жерге. Ушунун ордун алабыз да мына жерде. Арты муяк болсун деп белгилеп коелу, мына арты. Болду, ушу боюнча петеле алабыз. Көрдүңүздөрбү? Мына бул петелер көрдүңүз жерге отурат да. Ошон үчүн ушул дайыма ушул жерде муяк белгилеп алып атабыз. Сартым бул болчу. Өз размеринде отурду. Эми эки коробканы бириктирген да. Өзүнүн орду. Мага кирет мына, мынтип анан ачылып жабылмай калат да. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган видео сабак.